Салам достор, каналыма кош келдиңиздер. Сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырып жана катталып коюңуздар. Мен үчүн бул өтө маанилүү, а сиз үчүн оп-оңой эле. Анда эмесе бүгүнкү рецептибиз мына ушундай сонун, кабаттуу нан. Биздин дасторконубуздун көркү ажары болгон ушундай сонун нандарды келиңиздер чогуу жасайбыз. Бул видеону соңуна чейин сөзсүз түрдө көрүңүз жана ушундай нанды жасаганды мен менен чогуу үйрөнүп көрүп алыңыз. Билсеңиз дагы көрүп, эгер кеп кеңешиңиз болсо комментарийде калтырып коюңуз. Нандардын өлчөмү эң чоңу 20 см диаметр, андан кичинеси 18, 16, 12 сантиметрлик нандар болду. Ал үчүн 600 грамм биринчи сорттогу ун колдондум. 1 чай кашык туз салабыз. Bir çay kaşığı droş. 200 миллиграммдай жылуу суу жана 100 миллиграммдай жылуу кефир же айран кошобуз. Болушунча жумшак камыр жууруп алабыз дагы. Соңунда ушинтип май менен майлап кайра бир сыйра жууруп алабыз. 1 чоң кашыктай май коштук. Эми үстүн жабып, жыпжылуу жерге 1-2 саатка коюп коебуз. Ушинтип көтөрүлгөндөн кийин колубузду майлап алып, кайра жууруп, дагы үстүн жабып, дагы жарым саат же 1 саатка тыныктырып коебуз. Камырыбыз ушундай сыйдам, борпоң жашынакай болуп көтөрүлүп чыкты. Эми 4кө бөлүп алабыз. Өлчөмдөрүн чоң жана кичинерээк кылып бөлүп алабыз да тоголоктоп коюп, кайра үстүн жаап, бир 15 минутага дагы жылуу жерге тыныктырып коебуз. Эми ушинтип ортосунан сыртты көздөй камырды түртүп, жашынакай нандын формасын келтирип алабыз дагы. Ортосун эгер чекмегиңиз бар болсо чегип коюңуз, болбосо вилка менен ортолорун чегип койсо болот. Жана капталын ушинтип өзгөчө жана оңой лайфхак көрсөтүп атам. Кайчы менен ушинтип кыркып койсоңуз, кооз болуп сонун гүл сыяктуу болуп бышат. Bir жумуртка менен 1 чоң кашык сүттү аралаштырып, ушинтип нандын бетине сүртүп алабыз дагы. Сейдана данектерин, кунжут данектерин менен сээп кооздоп коебуз. Анан духовкага 180 градус менен 30-35 минутта бышырып алабыз. Көрүңүз, абдан сонун дамдуу нан болот. Аягына чейин көргөн болсоңуз сизге чоң рахмат, жакшылыктарды каалайм. Ошондой эле менин каналыма катталганды унутпаңыз жана мени дайыма көрүп туруңуз. Көрүшкөнчө.